Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир туугандарым. Мен аял кишимин. Бирок ушунчалык болуп жаткан нерселерди көрүп, зээним кийип айтпаганга мүмкүнчүлүк деле калган жок. Эч качан мен бийликтегилер урматтуу да деп айтпаймын. Мына канчалаган мырзалар, башкаларды чыгып алып туруп, урматтуу бийлик, урматтуу президент, урматтуу депутаттар, урматтуу дегенге жада калса адам дегенге татыктуу болбой калды. Муну өздөрү билишет. Ким татыктуу, ким татыктуу эмес экендигин жакшы билишет. Сөз ээсин табып алат. Бет барбы силерде? Бет барып эмне кылып отурасыңар бийликте? Силер эмне элди ушунчалык деги адам баласы төрөгөнбү силерде? Адам баласы төрөгөнбү? Көрбөй атасыңарбы элиңердин канчалык кыйналып тиякта башка эмелер менен согушуп аткан. Кудайга шүгүр, кыргыз элимдин мырзалары ушунчалык духу күчтүү экен, ушунчалык намысу күчтүү экен. Элин жерин өздөрү таш аркылуу коргоп атат, таш аркылуу. Бетиңер барбы силерде? Эмне кылып отурасыңар деги жерде? Ак үйдө уялбайсыңар деги адам баласы төрөгөнбү? Ошол ак үйдө отургандардын мен аялдарына кайрылып кетет элем. Силер аялсыңар, силер энесиңер. Ошолорго айтпайсыңарбы? Аял киши эртең койнуна жатып алып, 100 сөз айтса, ошону кирет го. Ошо аялдын напси тойбогондугу үчүн эркектер ошол акыбалга түшүп атат. Ошо эркектерди кой деп, кой андан көрө элиң, жериң үчүн, мамлекетиң үчүн күй деп айтпайсыңарбы аялдар? Напсиңерди тойгозо албай, элдин канын ичип, эмне кылып отурасыңар? Кайсы айрыңар менен, кайсы уятыңар менен силер өзүңөрдү адам деп эсептеп атасыңарбы? Айтканга, дегенге мажбур кылып атпайсыңарбы? Элими, жеримди коргойм, элим, жерим үчүн күйөм деген адамдарды баарын камап, эмнеге жетишейин деп атасыңар? Деги адам баласы төрөгөнсүз, адамбы? Мен силерге эч качан урматтуу деп айтканга мен бетим дагы чыдабайт, жада калсачы. Урматтын уусуна татыбайсыңар силер. Элиңер, жериңер канчалык кыйланган, канча жыл артка кеттик. Башка мамлекеттер, кошуна мамлекеттерди карагыла. Ладно, кылбадыңар, колуңардан келбей тапшырып бергиле. Мына Садыр Жапар, Сыймык Жапкеев жакшы нерсени көтөрүп чыкты. Жумалиев вообще бетиң жок экен. Ошону дагы камап, дагы канча $10,000 төлөтүп берет. Жакшы демилген биздин кыргыздын баатырлары ары жоголуп кеткен жери жок. Кыргыздын баатырлары төрөлөт, мындан кийин дагы төрөлөт. Силерге окшогондорду жок кылганда кыргыздын баатырлары чыга берет. Түшүнүңөрбү? Колуңардан кеткиле. Мен айтамын, каргыш бул эң жаман. Ушунча элдин көз жашы эмне жөн коет деп атасыңарбы? Бул эмне акыретиңерди ойлобосоңор качанга чейин? Элиңер, жериңер. Менин күйгөнүмдүн себеби мен деле эртең эне болом. Эртең менин балдарымдын келечеги эмне болот? Урматтуу мырзалар, мен урматтуу элим, жерим деп күйгөн мырзалар. Келе, бир болуп туралы. Буларга эгерде чындыгында мо бет деген нерсе калган эмес, аларда мо напси шайтанга кул болгон десе жок. Наоборот, булар шайтанды да кул кылышкан напсинечи. Ушунчалык адам сыпат, айбандар, мындайча айтканда. Мен айтты, тигин айтты дебегиле, сөз ээсин табып алат. Ар ким өзүнүн кандай экенин, өзүнүн ким экенин жакшы билет. Мен аял кишимин, айткым келген жок. Бирок ушунча нерсени көрүп туруп зээним келип атат. Тиякта канчалаган биздин карапайым элдерибиз кыйналып атат. Карагылачы, карантиндогу элхамдулилля биздин кыргыз элибиз ушунчалык боорукер, ушунчалык мээримдүү, ырайымдуу экен, бири-бирине жардам берди барлары. Мамлекет болсо түшкөн акчаны жегенден башкага жараган жок. Аны кылдык, анан кичине алы жетпей келсе эле карантин деп кыйын болуп. Кайдагы карантин? Ладно, карантин дейлик, бирок элди акыбалын ойлоп койдуңар. Мына салык салабыз.
Элде кайдагы акча? Мына акыйкат карантин убагында пенялар кошулбайт деди квартплаттарга. Кана кошулбаганы? 1700 сом март айында келген отоплениянын акчасына төлөбөдүк, акча жок. Бирок ошого эки эселентип кошуп салдыңар го. Арыңар менен кайсы уятыңар менен ошолорду көзөмөлдөбөйсүңөрбү? Элди жеп тоноп, дагы Кыргызстан Бишкектин мэри ана мынча салык, тигинче салык. Эмне кылайлык? Кийген кийимибизди сатып, же болсо ошолорду чечип береликпи? Кайдагы акчаны айтасыңар? Же нормаль элди жумуш менен камсыздап койбойсуңарбы? Башка мамлекеттер айлык акыларын төлөп берди иштебегенге. Силер эмнени төлөп бердиңер? Макул эми ГОСТо жумуштагылар да кичинеден төлөп берсиңер. Кыргызстандын 30% эли гана гос мамлекет жумушта иштейт. Ошолорду макул камса. 70% эли эмне кылды? Силер олорду ойлодуңарбы? Күнүмдүк акча тапкандар, элдин баары акка алып болду го, кыйналып. Көзүңөр көрбү эмне силердин? Эчине ойлонбойсуңарбы? Кээ бир мырзаларга деле айткым келет. Саясат сасык, саясатка аралашпа. Эмне үчүн аралашпаш керек? Конечно, аралашпаш керек. Бирок мамлекет биздики, мамлекет элдики. Эл аралашат. Мен эртең келечектеги балдарымдын тагдыры ойлонуп атат. Менмин деген чоң империялар, каганаттар талкаланып кетти. Алакандай Кыргызстан эмне болуп калыптыр алардын алдында? Алакандай Кыргызстан? Дагы ушул темпте 3 жыл, 4 жыл жүрө турган болсо, точно бир мамлекетке көз каранды болуп калабыз. Биздин өзүбүздүн улуттук баалуулук жок. Ансыз деле мен Бишкектерди кыргыз эмес, киргиздерди айткым келет. Киргизсиңби, андай бар кет. Кыргызчаны сыйлабайсыңбы? Кет дейт элем. Уялбастан дагы өзүчө дөөрүңөрчө кыйын болуп, орусча сүйлөбөгүлө, англисче сүйлөбөгүлө дебеймин. Бирок сен кыргызсыңбы? Кыргыздын улуттук баалуулугун баалап койбойсуңбу? Кыргыздын канчалаган ушунчалык баа жеткис салттары бар. Баа жеткис. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо деген, уят сөзү сүйлөбө деген. Азыр кызың деле, эркегиң деле калбай, оозуңа келген болгон жаман сөздү айтып, абириңерди ачып атасыңар. Кыргыз тилин баалабайсыңарбы? Альхамдулилля, биздин тилибиз бар экен, динибиз бар экен, баалабайсыңарбы? Тилине, диниге жетпеген канчалаган элдер өзүнүн эгемендүүлүгү жок. Ар жерде жүрбөйбү кор болуп? Кичинекей алакандай болсо дагы эгемендүүлүгүбүз бар. Алакандай болсо дагы мамлекетибиз бар. Ошону коргоп калганга эмнеге алыңар жетпейби? Бийликтегилер тоюп бүткөн болсоңор баргыла, жоголгула, кеткиле. Кеткиле. Сыймык Жапыкеев абдан сонун нерсени көтөрүп чыкты. Аны тинтти, мынтти деп, провокация кылды деп. Кайдагы провокация? Ал жакшы нерсени айтты. Президентке жакшы кайрылды. Бизге жардам бериңиз. Президенттин өзүнүн сөзү бар болчу, коррупционерлерге каршы күрөшөбүз деген. Бирок кана жыйынтык. Элдин баары айтып атат. Көз барбы? Мына Алла Таалам берген көз менен эмнени көрүп атасыңар? Алла Таалам берген кулак менен эмнени угуп атасыңар? Көзүңөр көрүп дүлөй болуп отурасыңар. Намысыңар барбы? Жоголуп кеткилечи андан көрө. Айтпаганга могу жерин кейип кетти. Урматтуу кыргыздым деген күйгөн мырзалар. Келечектеги балдарыңардын тагдырын ойлогула. Бул бийликтегилердин колунан эчтеке келбейт, мен точно билем. Келгенде ушуга чейин жок дегенде Бакиевди жамандайсыңар. Мен мисалы Бакиевге тууган эмесмин. Эч кайсы президентке мага эч кандай тиешим деле жок. Бирок Бакиев учурунда бир аз болсо да мындай өнүгүү, өсүү болгон, бир аз болсо да курулган эмелер. Мен ошону билем. Эртең дагы ушул темпте кете турган болсо, 10 жылдан кийин биздин өзүбүздүн эгемендүү, өзүбүздүн тилибиз жок болот. Ансыз деле жоголгону калды Бишкекте. Уялбайсыңарбы? Мамлекеттин өзүнүн балык башынан сасыйт дейт. Бийликте отуруп алып орусчаны кыйратып атасыңар. Орусчаны кыйратпагыла дебейм. Орусия жаман дебейм. Бирок силер өзүңөрдү адам өзүн сыйлабаса, өзгө аны кандай сыйласын?
өзүңөрдүн мамлекетиңер, өзүңөрдүн тилиңерди, өзүңөрдүн диниңерди сыйлабасаңар. Динибиз бирок Кудайга шүгүр, элхамдулилля, башка мамлекетке караганда Кудайга шүгүр өнүп атат, өсүп атат. Бирок биздин тилибиз эмне болуп атат? Орусчаны мейли толук 100% билсеңер, 100% сүйлөсөңөр жарашат. Эки ооз сөзүңөрдү кошуп сүйлөй албайсыңар. Жада калса кыргызчаны нормально сүйлөй албайсыңар. Даяр колуңардагы материал, декларацияны ошону катасыз окуп бере албай атасыңар. Кайсы арыңар менен, кайсы бетиңер менен бийликте отурасыңар? Эмне ошол керек беле силерге? Бет болуш керекпи? Деги адам баласы төрөгөндөн кийин адам уялыш керек, ичине намыс болуш керек, ичине мындай жүрөк болуш керек го, адамда жүрөк болуш керек, жүрөк. Элим жерим деп күйгөн жүрөк болуш керек да. Эртең биздин балдарыбыздын келечеги эмне болот? Биздин балдарыбыздын келечеги эртең бир мамлекетке карам болобу? Өздөрү энеркин мен кыргызмын деп көкүрөк кага албай калат го. Ушуну түшүнүп атасыңарбы? Кайсы бир депутат адамдын ачуусун келтирет. 6 областта 6 мамлекетке таратып бериш керек. Сен башың иштейби? Кайсы башың менен айттың? Сен адамсыңбы? Сенин кыргыз улуттук баалуулугуң жоголуп кетип атпайбы? Өнүктүрөт. Бизини өзүбүздүн деле өнүктүрө турган, өстүрө турган мырзаларыбыз бар. Жол ачып бергиле ошолорго. Чыгарып бергиле Садыр Жапаровду. Сыймык Жапыкеевке колуңар тарткыла. Тийгизбегиле Сыймык Жапыкеевке. Чоң азатты өзүңөрчө кара пиар кылып, акыл эстүү адам кара пиар кылбайт. Акыл эстүү адам туура эмес, мындай көзү чындап ачык, көзү көрө турган адамчы. Чоң азатты чыныгы идеясын, чыныгы оюн туура түшүнүп билген. А силер эмне кылып атасыңар? Бети жоктор. Уялбастан отурасыңар. Урматтуу мырзалар, урматтуу кыргыз элим деп күйгөн инсандар, айымдар, энелер, эжелер, апалар. Биздин чыныгы күчтүү патриот, чыныгы элим, жерим деген мырзаларга дух берели, күч берели. Биздин мамлекетибиз өссүн, өнүксүн. Аллах Таалам башка мамлекеттерге караганда бизди эч кайсы бул табиятын Аллах Тааланын мээриминен алыстаткан эмес. Аллах Таалам берген ушунчалык кооз табиятыбыз бар. Ушунчалык кен байлыктарыбыз бар, тоолордун астында. Канчалаган химиялык элементтерибиз бар, өзүбүздөн чыгат. Кана ошолорду иштеткенибиз. Башка мамлекет. Өзүбүздө баш жокпу? Өзүбүздө ушунчалык акылдуу адамдар бар, бирок ошолор неге иштебей атат? Анткени аларды эми көтөрүлгөндө гана башына чаап жерге киргизишип атат. Башка мамлекеттерге кетип атат ошолор. Кармап калалыбы ошолорду? Элибизди, жерибизди өнүктүрөлү. Эртеңки балдарыбыздын келечегин ойлойлу. Балдарыбыздын келечеги талкаланбасын. Эртең балдарыбыз өздөрү эгемендүүлүктөн мындай балдарыбыздын немесине калбалы. Келечектеги биздин ата бабаларыбыз ушундай жеп жутар болгондагы бизге биздин мамлекетибиз, эгемендүү мамлекетибиз талкалап салган деп. Кана эгемендүүлүк? Границаларды карагыла акыбалдына. Армияга бөлүнгөн акчаларды дагы жегендер. Мындай ойлобойсуңарбы өзүңөрдү акыретиңерди? Акыретти ойлобойсуңарбы? Жигинден коркпойсуңарбы? Аял киши менен бешенеттер менен акча табабыз азыр. Жамбаштап жатып алып кээ бирөөлөр комментарийлерди кыйын жазышат. Конечно, силердин курсаңар токта. Ач бала менен ток баланын эмне иши бар дегендей. Бирок эртең келечек мамлекеттин тагдыры, балдарыбыздын тагдыры чечилип атат бул жерде. Өзүңөрчө туура эмес комментарий жазасыңар. Кээ бирлер Сыймык Жапыкеевге каршы эметесиңер. Анда дух бар, Манас атабыздын духу бар, руху бар. Ким ошентип акыйкатты айтып чыгып атат? Ким айтып чыгып атат? Айткылачы. Ким акыйкатты айтып ушинтип эметип атат? Ойлонбойсуңарбы? Чоң азатты колдогула. Бул биздин келечегибиз. Биздин тагдырыбыз. Мен көрүп билгеним үчүн айтып атам.
Болбосо мен деле курсагым ток азыр. Кудайга шүгүр. Үстүмбүт. Бирок мен унчукпай койсом болот эле, эчтеке дебей койсомчу. Бирок ушунчалык адилетсиздик болуп атканын көрүп туруп зээним кейип жетти. Айтпаганга айлам жок болуп калды. Карагыла калды. Эмне деген ушундук? Урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөргө келиңиздер. Алхамдулилля, түшүнүп калдык. Алхамдулилля, биз ушуга чейин карантиндин болгону деле бул балким Алла таалам айтат, Алла таалам силерден бир жакшылыкты алып койсом, кайра эки жакшылыкты күткүлө деп, сабыр кылгыла деп. Бир жакшылык бул бизден Алла таалам ушу карантинди берди бизге. Бирок эмне болду? Биздин көзүбүз ачылды ушул жерде. Чындыгында биз убагында өзүбүз жумуш менен алектенип, убактыбыз болгон жок эле. Акыбал эмне болуп атат? Бийликте эмне болуп атат? Карантин биздин көзүбүздү ачып койду. Көзүңөрдү ачкыла дебейм. Себеби биздин эл акыл эстүү адамдар. Биздин мээбиз тунук, аң сезибиз тунук. Кудайга шүгүр, жегенибиз бүт химикат эмес биздики. Биздин ден соолугубуз андай коронавируска деле туруштук кеңири бере алат деп мен ишенемин. Алхамдулилля, биздин иммунитетибиз жогору. Ага Кытай өзү деле таң калат. Кыргыздар кырылбайт экен деп. Кудайга шүгүр. Бирок мен бийликтегилерге айтарым, уялгыла деген намыс барбы? Уятыңар барбы дейт элем. Силердин деле перзенттериңер бар. Эртең макул, чөнтөгүңөрдө толук акча бар. Европага барып окутасыңар. Бирок ошол жерде кенен монтип көкүрөк кагып жүрө алабы ошо балдарыңар? Макул бир мамлекетке кирсин. Бирок мен кыргызмын деп көкүрөк кагып ошол жерде азыр Кыргызстанда монтип демократия деп кенен сүйлөп каалаганыбыздай басып тура алабы? Айткылачы. Эртең бир мамлекетке көз каранды бололу. Ошондо биздин келечектеги балдарыбыз жада калса кыргызчаны сүйлөп кала алабы? Ойлогула. Азыр колдо бары байлыктын баркы жок дейт. Аккан сууда кадыр жок дейт. Колубузда азыр байлыгыбыз бар, элибиз, жерибиз бар. Ал кандай кичинекей болсо дагы ошону сактап калалы. Эртең кеч болуп калбасын. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.